Садыр Жапаров Кытайдын агенти менен бирге иштеп жатат. Бул тууралуу президенттикке талапкер Канат Исаев 6-январдагы теледебатта айтты. Көпчүлүк интернеттен талапкерлерден бири Кытайдын агенти деген видео тасманы көрүшкөнүн. Анда тышкары Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов көптөгөн фактыларды айтып бергенин билдирди. Менде мунун баарына көптөгөн далилдер бар. Биздин кесиптешибиз Жунус уулу Адыл Кытайда туулуп өскөн. Бүгүнкү күндө губернатордун кызына үйлөнгөн. Кайнатасы коммунисттик партиясынын мүчөсү болгон. Анын бүт бизнеси кытайлык компаниялардан турат жана бул документтер менен тастыкталды, деди Исаев. Исаев ошондой эле Жунус уулу Адыл Кытайдын кызыкчылыгын коргоп жаткандыгын баса белгиледи. Ал өзүнүн атасын Кытайга көмгөн. Ал эми бүгүн негизги талапкерлердин бири Садыр Жапаров кара сууда жүргөндө Адыл менин досум деп айтты. УКМКнын кызматкерлери Мага ал Кытайга иштейт деп ачык айтып жатышат. Эгер ал ушундай адамдар менен дос болсо, анда ал Кыргызды кантип башкарат? Ошондуктан мен мамлекеттик комиссия түзүү керек деп мурда айткан элем. Анын артында Кытай фирмалары турат. Анын жубайы интервьюсунда атасы Кытайда губернатор болгон. Коммунисттик партиянын мүчөсү, туугандары баары Кытайда. Анан кантип алар үчүн иштебейт деп айта алабыз? Булак аргумент кейжи. А.Сегизбаевке кылмыш иши козголду. Президенттикке талапкер А.Сегизбаев балдарына алимент төлөбөгөнү үчүн ага соттон чакыруу келген. Бул тууралуу кабар элге тез жетип, Казакстандын сотунан келген чакыруу кагазынын комиссиясы да тарап кеткен. Кээ бир социалдык баракчада активдүү отургандар бул тууралуу өзүнүн пикирин да жазууга жетишип калышты. Алсак, Мелисбек Саматов аттуу Фейсбуктун активдүү колдонуучусу чакыруу кагазы менен кошо өз пикирин жазып чыкты. Балдарын бага албай, алимент төлөбөй качып жүргөн А.Сегизбаев президент болуп, Кыргыз элин кантип багам деп жатат? Ар ким жамандап, элге сулуу чымчык болуп көрүнбөй, биринчи кезекте үй бүлөсүн карап албайбы? Үй бүлөсүнө жакшылык кылбаган 6 миллион кыргыз элине кантип жакшылык кылмак эле? Ошондуктан сылуу сөздөргө алданбай, реалдуу иштей турган адамды тандап алалы. Ал эми бул чакырык кагаздын чын бышыгын аныктап, Абдел мырза өзү үн катышын күтө туралы. Булак аргумент кейжи. УКМК Ө.Бабановдго суракка чакырды. Саясатчы сотко чейинки териштирүүлөрдүн алкагында фигурант катары чакырылган. Иликтөөнүн натыйжасы тууралуу УКМК коомчулукка кабардар кылып турмак болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурунку премьер-министри Ө.Бабановдго суракка чакырды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Бабанов сотко чейинки бир нече териштирүүнүн алкагында фигурант катары чакырылууда. Ушуга байланыштуу тергөө органдары Ө.Бабановго анын катышуусунда тергөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн чакыруу кагазын тапшырган деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат кайсы бир кылмыш иштери тууралуу кеп болуп жатканын тактаган жок. Иликтөөнүн жыйынтыгы менен УКМК коомчулукта кабардар кылып турарын убадалады. Булак Спутник кейжи. Матраимовдун жактоочусу судья болуп дайындалды. Жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын судьялары тандоо боюнча кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун дарегине Бишкек шаарынын кээ бир райондук сотторунун Нарын жана Ысык Көл облустарынын судьялык кызмат ордуна дайындоо үчүн 9 талапкер боюнча сунуштар келип түшкөн. Тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан талапкерлерге карата берилген кошумча материалдарды эске алуу менен Талант Мамытов судьялык кызматка 9 талапкер боюнча кеңештин сунуштары менен макул болду. Президенттин милдетин аткаруучу 9 талапкер боюнча жергиликтүү соттун судьялык кызмат орундарына дайындоо жөнүндө жарылыктарды чыгарып, алар төмөнкү сотторго судьянын ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн жиберилди. Бишкек шаары Октябрь райондук сотуна Жарматова Айдай Жарматовна, Жолдошбаев Мирлан Эргешбаевич, Свердлов райондук сотуна Абукеев Талай Капарович, Байдаева Лейла Алиевна, Төмөнов Алтынбек Жаңыбаевич, Лилин райондук сотуна Өмүралиев Мелис Асанбекович, Тентимишев Марлен Бактыгулович, Ысык Көл облусу Ысык Көл облустук сотуна Мырзаканова Бермет Назимединовна, Нарын облусу Нарын облустук сотуна Алыбаев Самир Эрнесбекович. Жарылыктар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруучу жогорку соттун судьясынын баш кызмат ордуна шайлоо үчүн бир талапкер боюнча тийиштүү сунуштама каты жогорку кеңешке жиберилди.
Эске сала кетсек, Бишкектин Свердлов районуна судья болуп дайындалган Лейла Байдаева соттордо Матраимовдун кызыкчылыктарын коргоп жүргөн. Буак аргумент кейжи. Света Тойгонбаева айтымча, Садыр Жапаров президент болот, бирок 2 айдан кийин. Төлгөсү төп келген карсактарды алдын ала билген айтымчы Света Тойгонбаева президенттик шайлоо тууралуу төлгө ачып, учурдагы 17 талапкер боюнча айтып берди. Светайым, жакында президенттик шайлоо талапкерлер боюнча айтып берсеңиз. Кече Адахан Мадымаровдон баштаганбыз. Арстын алайдан улантып, Канат Исаев ден соолугун алайлаш керек болсо, Жеңишбек Байготтуев саясаттан башы көрүнбөйт. Клара Сооронкулованы ийгиле коштобойт. Жаңы муун Аймен Касеновдун келечеги бар. Өнү өсчү жигит деген эми Садыр Жапаров көтөлө. Садыр Жапаров элдин колдоосу менен президент болот. Шайлоого чейин деле бут тосуулар өтө көп болот. Өзүнүн чөйрөсүндө сак болсун. Көпчүлүк эл аны колдоп турат. Азыр Кыргыз элине кызмат кылам дегени менен шайлоодон кийин 3 чоң тоскоолдук турат. Өзүнүн ою бир жерде эмес, ар кандай элдик толкундоолор болот. Такка элдин колдоосу менен келет. Эгерде элдин ишениминен чыкса, арты өтө чоң трагедия менен аяктайт. Ошондуктан Жапаров ар бир кадамын ойлоп басыш керек. Артында кара күчтөр бар. Орган тарап Жапаровго толугу менен ой элек. Президент болуп келгенден кийин коштоочулары кызмат талап кылып, аны жек көргөнгө чейин барышат. Президент болот. Артында бир ызычуу бар. Ички душманы көп. Өмүрүнө, ден соолугуна сак болсун. 2 чоң тоскоолдуктан өтүп кетсе, баары жакшы болуп кетет. Тактап айтканда 3 айдан 6 айга чейин жолу ачык, эл колдойт. Элдин гана колдоосу менен келет. Өтө сак болбосо ордунан жөн эле учуп кетет. Кезектеги төлгөө президенттикке талапкер Арстанбек Мыктыбек тууралуу болот. Булак Назар Ньюс кейжи. Өмүрбек Субаналиев, Атамбаев жада калса Нурсултан Назарбаевди сөккөнгө чейин барган. Мен талапкерлердин арасынан президенттик кызматка ылайыктуу, күчтүү атаандашты байкай алган жокмун. Мындай пикирин Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары генерал Өмүрбек Субаналиев жергиликтүү телеканалдардын бирине берген маегинде билдирди. Анын айтымында азыркы талапкерлердин деңгээли өтө эле төмөн. Бул жолку президенттик шайлоонун эч бир кызыгы калбады. Талапкерлердин болсо көбүнүн деңгээли өтө төмөн. Анткени башаламандыктан кийин талапкерлердин же акчасы жок, же рекламасы жок. Алардын тапканы эле интернет болуп калды. Жалаң эле социалдык тармакта бирин-бирин жамандап, кара пиар менен убара. Мен талапкерлердин арасынан президенттик кызматка ылайыктуу, күчтүү атаандашты байкай алган жокмун. Алардын баары жанагы астрологдун сөздөрүнө катуу ишенип алышкандай. Ал эми мурдагы тактап айтканда 2017-жылы президенттик шайлоодо Ө.Бабанов менен Жээнбеков чыкканда аягына чейин катуу күрөш болгон. Жада калса ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү аралашып, Назарбаевди сөккөнгө чейин барган. Атаандаштык деп ушуну айтат. Азыр административдик ресурстарды же криминалдарды пайдалануунун да кереги жок болуп калды. Анткени күчтүү атаандаштык жок болгондуктан андайдын зарылдыгы деле жок, деди Субаналиев. Булак Назар Ньюс кейжи. Ноокатта жигити менен качып кеткен кыз. Туугандары 5 айдан бери кызын көрө албай, баланын үйүнө барып жатышат. Ноокат районунун тургуну Света Косо-Оглу сиңдисинин кызы. 2001-жылы туулган, ошол эле райондон 1999-жылы туулган тургуну менен 2020-жылдын 22-сентябрь күнү ала качып кетип, ошол бойдон көрсөтпөй жатканын айтууда. Бул тууралуу турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Анын айтымында 6-январда, бүгүн 7-январда да бүт туугандары менен баланын үйүнө кызын көрсөтүүнү талап кылып барышкан. Бирок майнап чыккан эмес. Биз баланын үйүнө күн сайын барып жатабыз. Бизге кызыбызды көрсөтпөй жатышат. Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери келип талкалагыла деп айтышты. Бүгүн да кызыбызды көрө алган жокпуз. Эч ким бизге көңүл бурбай жатат. Эртең дагы барабыз, деди Света айым. Кыздын апасы Гүлмира Косо-Оглу баланын туугандары уулун сактап калуу үчүн кызды жалган сүйлөтүп жатканын айтты. Урматтуу кыргызстандыктар, мен алып качып кеткен кыздын апасы улум. Мага кызымды 5 айдан бери көрсөтпөй жатышат. Ноокат райондук прокуратурасына кызымды алып келгенде кызымды көрүп жүрөгүм ооруду. Кызым күзгү туфли менен, кир болгон халат менен, өзү дагы кир, жыртылган куртка менен келди. Кыз менен бала Садыр Жапаровго кайрылды. Мунун баары жалган. Алар менин кызымды менин туугандарым өлтүрүп коет деп өзүнүн баласын сакташ үчүн айттырышкан. Эч ким өз баласын өлтүргөн эмес. Кантип мен өз кызымды өлтүрөм? Баары жалган, деди апасы Гүлмира айым.
Буга чейин 2020-жылдын декабрь айында социалдык тармактарда 2 жаш өз макулдугу менен качып кеткенин айтып, Садыр Жапаровдон жардам сурап кайрылышкан. Алар видеонун өмүрүнө коркунуч жаралып жатканын айтышкан. Кыз үйүнө барса туугандары өлтүрүп саларын билдирген. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кыздын апасы алып качып кеткен баланын үстүнөн милицияга арыз жазганын билдирген. 22 сентябрь күнү Ноокат районунун Каттатал айылынын 1999-жылы туулган тургуну, ошол эле айылдын 2001-жылы туулган тургуну менен унаага отуруп белгисиз жакка качып кетишкен. Кызын ала качып кеткендиги боюнча кыздын апасы арыз менен кайрылган. Бул окуя Ноокат райондук ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 175 беренеси менен катталган. Кыздын тайчеси Света Айым кечээ 6 январда кызды ала качып кеткен бала Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө көрсөтмө бергени конвоирлердин коштоосунда келип кеткенин, кызды туугандары менен жолугуштурбай жаткандыгын айтып берген. Кыз менен бала сүйлөшүп жүрүшкөн экен, кызыбызды алып качып кеткен. Күзүндө кеткен бойдон кызыбызды көрө элекпиз. Милицияга, Ноокат райондук прокуратурага арыз жаздык. Кызыбыз өзү макул болуп кетиптир. Азыр биз кызыбызды көрүү үчүн баланын үйүнө келсек, бизге кызыбызды көрсөтпөй жатышат. Бала буга чейин да үйлөнгөн. Кыздын телефону 22 сентябрь күнү өчкөн. Ошол бойдон номуру иштей элек деген болчу Света Айым. Булак, турмуш кейже.